Москва шаарындагы мекендештерибиз үчүн стоматологиялык кызматтар. Митингде чогулган эл Атамбаевдин камалышын талап кылышты. Экс-депутат Садыр Жапаров менен Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары өткөрүп жаткан митингде мурдагы президент Атамбаевдин камалышы да талап кылынууда. Чогулган эл Атамбаев менен мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева жоопкерчиликке тартылсын деген урандарды көтөрүп чыгышкан. Булак Назар Ньюс KG. Айына 1,8 миллион сом чогулткан мектеп директор убактылуу кызматтан бошотулду. Сокулук районунун Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 инновациялык окуу лицейинин директору Диляра Абдуллаева мектептеги акча чогултуу боюнча тергөө иштерине байланыштуу убактылуу кызматынан бошотулду. Бул маалыматты Сокулук райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Камчыбек Эмилбеков тастыктап, төмөнкүлөрдү билдирди. Прокуратура, Финполиция өз иликтөөлөрүн башташты. Тергөө иши жүрүп жатканда байланыштуу директор Диляра Абдуллаева убактылуу кызматтан бошотулду. Биз тергөө ишинен кийин өз баабызды беребиз. Тергөө иши болжол менен ушул айдын аягы менен аяктайт деди ал. Сокулук районунун Айтматов атындагы номер 1 инновациялык окуу лицейинде окуучулардан ай сайын 500 сомдон талап кылган мектеп жетекчилигине ата-энелер нааразы. Алар билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрүнүн катышуусунда чогулуш өткөрүштү. Бул тууралуу аймактык кабарчыга окуучулардын ата-энелери билдиришти. Чогулушка айылдык кеңештин депутаттары дагы катышты. Жыйын аталган мектептин ай сайын ар бир окуучудан 500 сомдон топтоп жатканына байланыштуу уюштурулган. Мындай акчаны берүү оор болуп, взносту 50 сомго түшүрүп берүүнү суранып жатабыз. Тилекке каршы аталган маселе чечилбей жатат. Бул мектепте 4,5 миң окуучу окуса, анын ичинен 1000 окуучу фондко акча берүү милдетинен бошотулган. Ошондо ар бир окуучудан 500 сомдон чогултканда бир айда 1 миллион 750 миң сом акча чогулат экен. Жылына 17 миллион сом болот. Бул акчалар кайда кетип жатканынан кабарыбыз жок. Мындай акчага жада калса 5 жылдын ичинде заңгыраган мектеп салса болот да, деди ата-энелердин бири Чынара Апиева. Мөлмөл Бекмамат кызы аталган мектепте 2 баласын окутуп акча берүү кыйын болуп жатканын айтты. Айына 500-700 сомдон акча берип жатып чарчадык. Андан тышкары дагы башка көп акча талап кылынат. Өзүбүз 4 балабыз менен батирде жашайбыз. Балдарым айына 3,5 миң сом төлөп иримдерге барат. 2 балама акча төлөөгө чамабыз чак келбей калды, деди ал. Аталган маселе боюнча билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова өз пикирин билдирди. Бизге акча чогултуу боюнча бир топ ата-энелер кайрылып нааразычылык билдиришкен. Ата-энелер өз ыктыяры менен ар кандай коом түзсө болот. Эгерде ыктыярдуу коом түзүлүп, ата-энелер мугалимдерге жардам беребиз десе өздөрүнүн иши. Ал коомдун негизги иши мугалимдерди колдоо, мектептин техникалык базасын чыңдоо, жабдыктарды алып берүү. Бирок коомдун ишмердиги тууралуу жок дегенде жылына 2 жолу отчет берилип туруш керек. Ата-энелер өз каалоолору менен акча төлөйт. Ыктыярдуу коом түзгөндө ата-энелер класстык чогулуш өткөрүп, айына канча сомдон чогултуп, кимдер акча берүүдөн бошотулуп, жеңилдик берүү боюнча жана акчаны эмнеге сарптоо боюнча чечим чыгара алышат. Ал эми шарты жок ата-эне арыз жазуу жолу менен акча берүүдөн убактылуу баш тартса болот. Бирок баласы окуй берет. Бул мектепте 60% ата-эне акча төлөсө, 40% бошотулуптур, деди Надира Жусупбекова. Айылдык кеңештин депутаттарынын бири аталган мектепке айыл өкмөтү тарабынан дагы акча бөлүнөрүн айтты. Бул мектепте ата-энелер акча чогултканына нааразы. Айына ар бир балага 500 сомдон беришет экен. Бирок каражаттар тууралуу отчет ала алышкан эмес. Мектептин мүдүрү Диляра Кенжеева айыл өкмөт тарабынан эч кандай акча каралбайт деп айтып жатат. Бирок андай эмес. Биз жыл сайын акча бөлүп турабыз. Андан тышкары көмүр сатып берип, жылуулук берилүүсүн дагы каржылайбыз, дейт айылдык кеңештин депутаты. Аймактык кабарчы аталган мектептин директору Диляра Абдуллаева менен дагы байланышып, жогоруда айтылган жүйөлөргө жооп алды. Биздин мектепте жалпы ата-энелердин чогулушу болмок. Анда мектептеги кошумча билим берүү иштери, лицейде ар тараптан колдоо катары түзүлгөн мектеп фонду жөнүндө маселелер айтылып, аларды ортого салып кеңешип чечмекпиз. Бирок тилекке каршы бир нече ата-эне ызы чуу салып, акча чогултууларды жоюу керектигин билдиришти. Ошондой эле нааразы болгон ата-энелердин көбүн биз биринчи жолу көрдүк. Алардын балдары бул мектепте окубай турганы, алар атайын даярданып келгени билинип калды. Алар эч кандай кошумча билим берүүнүн, ар түрдүү иримдердин кереги жок, ысык тамактын да кереги жок, акча чогултпайбыз деп чыгышты. Негизги талап менин ишмердигиме карата айтылды. Тактап айтканда, алар жетекчилер алмаш керектигин билдиришти. Мугалимдердин дарегине дагы жаман сөздөрдү айтышты. Чогулушта айыл өкмөт башчысы, депутаттар, райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилери да отурушкан болчу. Мен ал жерден да айттым, азыр дагы айтып коеюн. Иримге бергиси келбесе, кошумча билим бергиси келбесе, алардан эч ким акча талап кылбайт. Бул окуучу менен ата-эненин гана макулдугу менен болот. Баламдын
баламдын келечеги жакшы болсун деген ата эне эч качан кошумча окутуулардан, ийримдерден баш тартпайт. Мен мектептин гүлдөп өсүшүнө, окуучулардын татыктуу билим алуусуна дагы деле жан үрөп иштей берем. Биздин мектеп дүйнөдөгү эң мыкты мектептер менен ат салышып, тең жарышып чыгышы керек, деди мектеп директору. Диляра Кенжеевна 2010-жылдан бери аталган мектептин директору болуп эмгектенип келет. Мектепте 4526 окуучу билим алып, Кыргызстандагы эң көп окуучу окуган мектептердин сап башында турат. Анда 179 мугалим эмгектенет. Булак турмуш. Бишкектеги квартирада эркек кишинин сөөгү табылды. 22 апрелде саат 21:35-те Бишкекте өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Токтогул көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринин эшигин ачышкан. Бул тууралуу аталган ведомствонун басма сөз кызматынан кабарлашты. Квартиранын ичинен 1978-жылы туулган тургундун сөөгү табылып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Жагдай аныкталып жатат. Булак барометр KG. Аида Салянова урандын зыяндуулугун айтып, андан келип чыккан оорларды атады. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова уран кенин казуу боюнча өзүнүн оюн социалдык баракчасына жазды. Салянованын билдирүүсүндө кенен коомдук талкуулардан кийин гана чалгындоо иштерине уруксаат берилиши керек болчу. Ал жазган текстти толугу менен беребиз. Уран жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык ар ким өмүрү жана ден соолугу үчүн ыңгайлуу болгон экологиялык чөйрөгө укуктуу. Аны камсыз кылуу мамлекеттин талашсыз милдети. Адамга, жаратылышка, өндүрүлгөн продукцияга кандай зыян болот, так эсеп ачыктала элек. Кенен коомдук талкуулардан кийин гана чалгындоо иштерине уруксаат берилиши керек эле. Кара-балта комбинатына жеткирүү процессинде техникалык коопсуздук маселеси кандай чечилет? Коррупциялашкан өлкөдө уран чыгаруу технологиясын контролдоо, коррупция болбойт деп кепилдикти ким берип, ким керт башы менен жооп берет? Биринчи ушул суроолорго жооп табылышы керек. Ачык булактардан алган маалыматка ылайык Кызыл Омпол айылдык аймактан 4000 гектар жер иштетүүгө берилиши мүмкүн. Темир жол менен урандын концентраты Кара-балта комбинатына жүктөлүп келери айтылат. Чалгындоо иштерине Юразия компаниясы 2852 МР лицензиясын 18-11-10-жылдан 18-11-12-ге чейин, 13-01-16-жылдан 31-12-20-жылга чейин узарткан. Бүгүнкү күнгө чейин компания 271 миллион сом жумшаган. Чалгындоо иштерине ылайык урандын запасы 3,5 миң тонна, радиоактивдүү масса жердин алдында 25 метрлик жерде. Демек казуу иштеринде экологияга зыян болоору адис эместерге деле белгилүү. Балыкчынын шамалын эске алганда радиациянын тез жана алыска тарашы 5тен белгилүү. Урандан болгон радиация бөйрөк, онкология, кан оорулары, нерв системасынын жабыркашына алып келет. Сүйлөшүүлөргө ылайык долбоор 25 жылга пландаштырылган. Бул долбоор эч кимге аброй алып келбейт. Чалгындоого берип коюп, анан ондон кантип ушул маселени көтөрүп чыктык экен. Булак элдик медиа. Шашылыш билдирүү 23 апрелден 27 апрелге чейин жамгыр жаап, сел жүрүшү мүмкүн. 23 апрелде Жалал Абад облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Баткен, Ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондарында мезгил менен жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 24-25 апрель күндөрү көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жана Ысык көл облусунун чыгышында жаан-чачын катуу жаайт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден. 24 апрелде кээ бир райондордо шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге жетиши күтүлөт. 25 апрелде түнкүсүн Талас, Ысык көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында, Чүй, Жалал Абад, Ош облустарынын тоо этектеринде жаан карга айланышы мүмкүн. 26-27 апрель күндөрү түнкүсүн Талас, Ысык көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде -1, -3 градус үшүк жүрүшү күтүлөт. 23-27 апрель күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош унаа жолунун 132-133 чакырымдарында, 222-223 чакырымдарында жана 246 чакырымында кар күрткү жана кар көчкү түшүү коркунучу сакталат. Жолдордун айрым жерлери тайгак болуп муз тоңот. Булак турмуш KG.
Айнура Салахидинова ырчы жакшы келин болуп койсоң эле. Кийинки убактарда комуздун коштоосуна ырдабай калдың. Элдин укуусу жокпу же өзүңдүн каалооң жокпу? Эфирлерге барганда туугандар арасында үйлөрдөгү жакшылыктарда комуздун коштоосунда ырдап жүрөм. Башында тойлорго комуз менен ырдап калчубуз. Бирок кийинчерээк эл тойдо эстрада ырларына басым жасайт экенин байкадым. Анан той ээси да шаңдуу ырларды ырдап берсеңиздер деп суранышат. Ошондон улам комузду тойлорго алып барбай калдым. Бирок комузумду таштай элекмин. Бош учурда үйдө комуздун коштоосунда ырдап күүлөрдү чертип, унутуп калбаганга чеберчилигимди өстүргөнгө аракет кылып келем. Мурда студенттерге комуздан сабак берчүмүн да, азыр балдарым жаш болуп, ал ишимди колго ала албай жүрөм. Буюрса келечекте бул ишиме кайра кайрылам деген тилегим бар. Эстрада эмес, фольклор ырчысы болсоң азыркы деңгээлге жетет белең. Эстрада же фольклор ырчысымын деп өзүмдү билбейм. Эстрада менен фольклорду бирдей алып кеткенге аракет кылып келем. Эстрада багытында кандай ырларды жаздырсам да, сөзсүз улуттук аспаптарды кошуп кетем. Азыр баарыбыз эле тойлордо ырдап жүрөбүз да. Тойдо элдер эстраданы көп суранышат. Ошондуктан эстрада жанрындагы ырлар көп ырдалып жатат окшойт. Ал эми фольклор ырчысы болсом, азыркы деңгээлге жетер жетпесимди айта албайм. Себеби адам эртеңин билбейт эмеспи. Эл аралык сынактарга катышсам деген эңсөө болду эле. Ооба, студент кезде андай каалоолор күч эле. Кыргызстанда өткөн ар кандай сынактарга катышып, элибиздин намысын коргоп, желегибизди желбиретсек деген таттуу кыялдарга батат элек. Бирок ал кыялдарымды иш жүзүнө ашыра албай калдым. Бирок музыкалык мектептеги комуз ансамбли менен бир катар мамлекеттерге барып сынактарга катышып, байгелүү орундарды алып келгенбиз. Үй бүлөнүн түйшүгү жеңилби же сахнанынбы? Үйдөгү тирилик бүтпөйт экенин сен да жакшы билсең керек. Бирок жумуштун көптүгү аял затын чарчатпайт деле. Аял үчүн балага татыктуу тарбия берүү баарынан оорго деп ойлойм. Бала көбүнчө эне менен бирге болот. Анын баскан турганын, сүйлөгөнүн, кылгандарын көрүп тарбия алып бой жетет эмеспи? Ошондуктан балдарга кошуп өзүңдү тарбиялап, аларга үлгү болгонго аракет кыласың. Бул абдан чоң күчтү, эркти талап кылат. Үй жыйнап, балдардын тамагын жасап, кирин жууп, артынан жыйноо эне үчүн бир чети түйшүк болсо, бир чети бакыт деп билем. Сахнанын да өз түйшүгү бар, бирок жолун билип ыгын таап алган ырчы сахна түйшүгүн көп деле тартпайт. Үй бүлөнүн бекемдиги кимден көз караны деп ойлойсуң? Коломтонун ээси аял заты эмеспи? Үй бүлөнүн урабай бекем сакталып, ал үйдө ынтымак менен бакубатчылык өмүр сүрүп турушуна аялдын жоопкерчилиги көбүрөөк дейт элем. Аял заты сабырдуу жана акылдуу болсо эле үйдө тынчтык болот. Балдарга мээримдүү эне, жолдошуңа мыкты жар, кайын журтка жакшы келин болуп койсоң эле коломтонун оту өчпөйт. Жолдошуң саясатка аралашып жүрөт. Сен да саясатка кызыгасыңбы? Ооба, жолдошум саясатка аябай кызыгат, аралашып да жүрөт. Элиме кызмат кылсам өлкөбүз өссө деген жакшы тилектери бар. Бирок мен саясатка таптакыр кызыкпайм. Жолдошумдун тандоосун колдойм жана сыйлайм. Булак фабула. Жаңы үйлөнгөн жубайлар шаарда 30 көчөт отургузуп, 30 балага кийим кече белек кылышты. 22 апрелде Бишкек шаарынын Абдрахманов жана Фрунзе көчөсүнүн кесилишинде Чүй облусунун Күнтүү айылынын тургуну Назарбек уулу Залкар жана Замирбекова Айжамал баш кошуу алдында 30 ак кайыңдын көчөтүн отургузуп, аз камсыз болгон Бишкек шаарынын тургундарын изилдеп, таап 30 балага кийим кечек белек кылышты. Бул тууралуу Барометр KG сайтына Назарбек уулу Залкар мырза берген маегинде толук маалымат берди. Саламатсызбы, Залкар мырза? Куш боңуздар бек болсун. Алгач эле жубайыңыз менен кантип таанышып калдыңыз эле? Ошол тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Биз Айжамал экөөбүз бир устаз себепчи болуп таанышып калганбыз. Мен 28 жаштамын, Айжамал 25 жашта. Келинчегим мугалим болуп эмгектенет, а мен болсо жеке ишкермин. Айжамалды кыргыздын салты менен ата-энесинин алдынан өтүп алып кеттим. Көчөт отургузуу, балдарга белек берүү тууралуу кеп кылсак, идея кимден чыкты, кимдер жардам берди? Бул идея жеке менин пикирим деп айтсам жаңылган болом, анткени бул саамалык менин досторумдун арасында 4-чү жолу өткөрүлүп жатат. Чындыгында тойго кеткен чыгымдарды эсептеп чыксак, аябай эле көп сумма болуп кетет экен. Ошончо акчаны жөн эле абага чачкандын ордуна кимдир бирөөгө пайдабыз тийсе, бизге бирөө ыраазы болсо, андан өткөн бакыт жок биз үчүн. Эми заманбап үлпөт тоюңуздарды өткөрөсүздөрбү? Ооба, буюрса 28 апрель күнү шаардагы тойканалардын биринде көп адам чакырбай эле, ашыкча ызы чуулуу той кылбай эле уулуулардын батасын алган отурабыз. Той деген менен биз ырчыларды чакырбайбыз. Аларга кеткен акчаны башка пайдалуу нерсеге жумшаганга аракет кылабыз. Тойдо 1-2 комузчу төкмө акындардын болушу күтүлүүдө. Мындай демилгеге Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков катышып, өз каалоо тилектерин билдирди. Ага кошумча эмгек жана социалдык коргоо министрлигинен 2 жашка ыраазычылык кат берилди. Жубайлар жаңы отургузулган көчөттөр шаарга көрк берип, жашыл шаарга айланаарын тилек кылышат. Булак Барометр KG.